Забек Икрамовичти. Рахмат Асланбек Артисбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйынга келгендер. Мен суром. Өткүрбек Асылбекович, мен буга чейин бир канча протоколдук тапшырмаларды берип, сиздерге кайрылуу жолдогом. Ошонун арасында билесиздер, мына кече жакында эле ызы чуу болгон ушу ЖД вокзалдагы Казакстандын гражданини боюнча. Ошого кандай чара көрдүңүздөр? Бүгүнкү күндө дагы ал ошо жерде эле советник болуп иштеп атыптыр. Ошого жооп берип коесуздарбы? Бүгүнкү күндө ЖД вокзал боюнча текшерүү болуп атат. Аягына чыга эле жооп бересиз. Кошумча жооп берели биз сизге. Тазабек Икрамович. Макул. Экинчи суром. Буга чейинки жанагы кыргыз авиасын самолетторду жок кылып, башка кылган, азыркы күнү совет директору болгон Бектурганов боюнча кандай жооп бересиздер? Протокол тапшырмай бердим элем. Тактап жооп берели бул маселе боюнча да. Ушу жогорку кеңештин трибунасынан канча протокол тапшырма беребиз, эч кандай бир реакция бербейсиздер да, ушул маселени карасаңыздар. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстандан футбол боюнча өткөндө результат болуп келгенде ошого жер издеп, стадион салалы деп ызы чуу болуп, бир топ маселелер, элдер ушул маселени көтөрдүлөр. Ошонун арасында мына жер боюнча, бала бакча боюнча айтып атасыздар, азыркы күнү Азия Мол деп турган жерде мурда стадион болчу. Ушу кандай себептен ушундай соода борборун айланып кетти? Ушу боюнча кандай жооп бересиздер? Кандайча стадион ушундай жеке менчикке өтүп кетет? Бул маселе убагында каралган экен, жогорку сотко чейин барып, чечимдер күчүндө калган экен. Жеке менчикке өткөзсө болот дегенби? Мына бүгүнкү күнү азыр биз жогорку соттун чечимдери менен күчүндө калган. Эмне деп ал жерде мен айтып атам, мына бүгүнкү күнү стадионго жер таппай атабыз. Сонун болгон стадион болчу, жакшынакай. Мына ошол жерде азыр бүгүнкү күнү эл аралык деңгээлде ошону жасасак жакшы болмок да. Болмок эле. Азыр эми жогорку кеңештен кандай, ошону кандай жеке менчикке өтүп кетет, ким аркылуу өтүп кетет, ошо боюнча бир тактадыңыздарбы? Тазабек Икрамович, ал жер приватизация болуп, жеке менчикке соттун, жогорку соттун чечими менен күчүндө калган. Бүгүнкү күндө ал менчикке өтүп кеткен. Менчикке ошо өтүп кеткен. Жеке компанияга өтүп кеткен экен убагында. Соттун чечими менен күчүндө калтырылган. Соттун, жогорку соттун чечими билесиз, акыркы жана даттанууга жатпайт. Ошону сиздер ким аркылуу кандай өтүп кеткен, мага кагаз түрүндө берип коесуздарбы? Кайсы убакта кандай болуп өтүп кеткен? Тазабек Икрамович, сизге кошумча маалымат беребиз. Рахмат. Рахмат.